Салам достор. Бүгүнкү жомогубуз балык менен балыкчы тууралуу болмокчу. Бул жомокту Орус элинин улуу акыны Александр Сергеевич Пушкин жазган. Көк деңиздин боюнда бир кемпир чал болуптур. Жер тамдалар турганга 33 жыл толуптур. Чал деңизден күнүгө балык уулап жүрчү экен. Кемпир дайым үйүндө ийи кийирип турчу экен. Чал бир күнү эртелеп деңизге барып тор салды. Тартып алса энтелеп илип чыкты чөп чарды. Экинчи жолу абышка салса торун деңизге толуп чыкты камышка. Үчүнчү жолу тор салса илип чыкты бир балык. Жон балыкка окшобойт, алтын экен караса. Кишиче сүйлөп жалынып алтын балык кеп айтат: кое бер мени абышка, мен деңизге кетейин, кунум үчүн мен сага тилегениң берейин. Абышкага ошентип алтын балык сөз салды. Эси чыгып калтырап, абышка кыйын таң калды. 33 жыл абышка сүйрөп сууга тор салган. Кишиче сүйлөйт балык деп кулагы такыр чалбаган. Жиберип алтын балыкты жумшактап бага сөз айтты: алтын балык, бара кой, берүүчү дүйнөң албасмын. Көк деңизде сайрандап, эркин ойноп жүрө кой. Үйүнө ылдам чал кайтты, кемпирге укмуш кеп айтты: бүгүн бир балык кармасам, жөн балыкка окшобойт, алтын экен карасам. Сүйлөгөн бизче сөзү бар, кое бер сууга деп сурайт. Кунум үчүн мен сага берейин баарын деп сурайт. Кое бердим балыкты, суроого оозум барбады. Кемпир чалды каргады: алжыган акмак абышка, балыктан кун албапсың. Биздики кыйрап калды эле, жок дегенде оңбогур бир тепши сурап албапсың. Абышка барды деңизге, караса деңиз чайып алды. Чакырып алтын балыкты абышка туруп үн салды. Алтын балык акырын сүзүп келип сурады: не керек сага абышка? Сылык сөз менен ийилип кайтарды жооп балыкка: балык төрөм, ырайым кыл, жектеп каарып кемпирим. Өткөрдү жаман катуу тил, кемпирге керек болуптур кир чайкоочу бир тепши. Эбинен кетип бөлүнүп, биздики сынып болуптур. Балык жооп кайтарат: капа болбой бара бер, тепшиңер кайта жаңырат. Кайтса үйүнө абышка, тепши жаңы болуптур. Андан бетер кемпири алды катуу каргышка: алжыган акмак абышка, бир тепши араң сурапсың, тепшиде эмне касиет? Аялдабай бат баргын, баш уруп сурап, үй алгын. Деңизге ылдам чал барды, көк деңиз бети карарды. Жакындап келип жээке чал балыкты чакырды. Сүзүп келип акырын алтын балык сурады: не керек сага абышка? Сылык сөз менен ийилип кайтарды жооп балыкка: балык төрөм, ырайым кыл, кемпирим катуу тилдеди. Жолотпой үйгө кубалап, мага тынчтык бербеди. Доолу катын буркулдайт, жаңыраак чоң бир үй сурайт. Балык жооп кайтарат: капа болбой бара бер, үйүңөр кайта жаңырат. Кайтса үйүнө абышка, жер үйдөн из да калбаптыр. Көз алдында заңгырайт жыгачтан салган чоң ак там. Дарбазалар зыңгырайт асыл кымбат жыгачтан. Терезенин түбүндө отурган кемпир жинденди. Жер сууну айтып күйөөсүн андан бетер тилдеди: алжыган акмак абышка, алганың барып бир үйбү? Баш уруп баргын балыкка, кара сөөк какшыган дыйкан катын болбоймун. Түтүптүү жакшыдан дөөлөттүү катын боломун. Барды абышка деңизге, барса деңиз чайып алды. Жакындап барып жээке чал балыкты чакырды. Келип балык кеп сурайт: не керек сага абышка? Сылык сөз менен ийилип жооп берди балыкка: балык төрөм, ырайым кыл,
Кемпир кайта жинденди. Мурункудан бешбетер тилдеп тынчтык бербеди. Бу кара дыйкан болбойм дейт. Түбү түптүү жакшыдан дөөлөттүү катын болом дейт. Муну кантем? Жооп бер. Балык жооп кайтарды. Бар, кайгырбай бара бер. Кайтса үйүнө Абышка чоң үй турат жаркырап. Кемпири бийик олтурат, кийгени көздү уялтат. Жакасы алтын жеңи жез, үстүндө 5 мант кулпурат. Алтын шакек колунда, акак шуру мойнунда, саймалуу өтүк бутунда. Сан кызматчы жолунда, санжыргаалуу салтанат, санаасыз кемпир олтурат. Төбө чаштан тик кармап, кызматчысын да курат. Абышка келип кеп айтат: Амансызбы, байбиче? Бак дөөлөт башка конуптур. Айтканың мына келиптир. Көңүлүң ыраазы болдубу? Кемпири чалга бакырды. Оокатын кылсын ары, деп атканага жиберди. 1-2 жума өткөн соң кемпир кайра жинденди. Жумшамак болуп балыкка: Барып жүгүн Абышка, байбиче болуп турбаймын. Боломун эркин падыша. Абышкадан жан чыкты. Сен катын жинде болдуңбу? Же басканга бутуң келбесе? Кой десе тилде албайсың. Умтулба, кемпир, сен ага. Сен падышалыкты булгайсың. Кемпирдин келип ачуусу жаактан ары бир койду. Мен байбиче болсом жакшыдан, сен мужук болсоң какшыган. Кербезденип кеп айтып, керишкенди ким койду? Жакшылыкча деңизге барар болсоң баргын бат, барбас болсоң бул жерден деңдетип апарат. Деңизге кайта чал барды, көк деңиз бети карарды. Жакындап келип жээке чал балыкты чакырды. Алтын балык акырын сүзүп келип сурады: Не керек сага, Абышка? Баш уруп төмөн балыкка. Абышка жооп кайтарды: Балык төрөм, ырайым кыл. Кемпир кайта бузулду. Байбиче төрө болбойм дейт. Болгон күндө эгерде эркин падыша болом дейт. Балык жооп кайтарды: Бар, бара бер Абышка. Кемпириң болсун падыша. Кайтса үйүнө Абышка, үйлөр турат бир башка. Алтын күмүш кээ ортодо болуп падыша. Олтурган экен кемпири. Кызматында төрөлөр, ичкен укмуш винолор. Жегендери бал токоч, жанында ай балталуу. Кароолу турат айбаттуу. Кемпирден коркуп Абышка бутуна келип жыгылды: Аманбы таксыр, падыша? Бак дөөлөт башка кондубу? Көңүлүң ыраазы болдубу? Чалга көзүн бурууга кемпири көңүл бурбады. Айдап азыр чыгууга кемпир көзүн ымдады. Бай төрөлөр жакалап, чал дешикке сүйрөдү. Сырттан чуркап кароолу жазды, кокоё жазды. Балталап. Эл шылдыңдап күлүштү. Ким үйрөттү Абышка мындай жерге жүрүштү? Аңко жаман билип кой, сен басар жер бир башка. Күн өтүп айга созулду. Кемпирдин түрү бузулду. Сарайдан киши чаптырды, күйөөсүн издеп таптырды. Угуп тур жинди Абышка, барып жүгүн балыкка. Болгум келбейт падыша. Көл дарыяны ээлесем, деңиз болсо мекеним. Алтын балык алдымда, жумшачу болсо нөөкөрүм. Абышка ооз ачпады. Бирдеме деп айтууга жүрөк коркуп батпады. Келсе Абышка деңизге, капкара катуу бороон бар. Гүрүлдөп көккө чамынып, сүрүлүп турат толкундар. Үн салды чал балыкка, сүзүп келип акырын алтын балык сурады: Не керек сага, Абышка? Сылык сөз менен ийилип: Балык төрөм, ырайым кыл, каргыш тийген катынга кандай айла кылайын? Падыша катын болбойм дейт. Көк деңиз болсун мекеним, алтын балык алдымда, кызматчу болсун нөкөрүм. Абышка айтып токтоду. Балыктан жооп болбоду.
куйругун сууга чапты да деңизге кирип жок болду. Көпкө турду абышка, жооп күтүп жалдырап, болбогон соң эч кабар, кайтты үйүнө шалдырап. Мурдагы түргө келиптир, орноп кайта эскиси, жер тамдын кирээр озунда отурган экен кемпири, алдында жатат бөлүнүп баягы сынык тепшиси.